Бұл енді баяғы тамашасы аралаш, тамашасы бар бір хикаяда азыр есіме түшті, ошоны айтышты орындуу деп билем. Bir оратор бала бар екен. Ошол сүйлөйт экен да, бирөөлөргө бар кандай темаларда, нерселерди айтып берет экен, сүйлөп берет экен. Күнөрдөн bir gün bir чоң залга келиптир, залга келип сүйлөйүн десе, эч ким жок экен залда. Залда эч ким жок экен. Bir адамдан тышкары, бир эле адам бар экен. Адамга карап, аксакал адам экен, жашаң зул экен. Адамдар залда жок экен. Бүгүн мен өтө даярдандым эле, айтпай эле коеюн, сүйлөбөй эле коеюн деп атам. Же сүйлөйүнбү? Баягы адам: мен улум өзү бир чарбачы адаммын. Малдарым, койлорум, эчкилерим бардыгы бар. Кошуудан бир уюм келсе, ошол бир уюма дагы туура мамиле кыламын. Бирөөсүн сарайга камаймын, бирөөсүнө ылайыктуу жем берем, чөбүнү берем, карабай койбоймун дейт экен да. Болду аксакал, сиздин сөзүңүз мага жетти, мисалыңыз жетти мага. Мен сүйлөймүн дейт экен. Сүйлөштү баштаптыр, эми сүйлөй эле атат экен. Аксакалга арада, жок атабы, түшүнүп атасызбы дейт экен. Ал дагы көзүнө кысып коет экен. Сүйлөй эле атат экен, эч бүтпөйтмүш. Акыры сөзүм бүттү, түшүндүңүзбү, кандай болду, жакшы болду ата десе, аксакал дагы карап туруп: улум, мен чарбадар адаммын, дедим сага. Малдардын көбү кошууда болуп бирөөсү келсе, бирөөсүнө ылайыктуу от берем, бирөөсүнө ылайыктуу жем берем, бирөөсүнө ылайыктуу суу берем. Бардыгынын жемин, суун ошол бирөөсүгө чөбүн берип койбойм. Бардык уйларынын чөптөрүн, жемдерин ушул бир уюма берип койбоймун. Ар кимдин өзүнүн өлчөмүндө беремин, дейт экен да. Кыссадан кысса, ушул урматтуу Самир тууганым, бүгүн сиздин алдыңыздагы адам кандай? Сүйлөшүп жаткан адамыңыз кандай? Деңгээли кандай? Биздин сүйлөп жаткан сөздөрүбүз дин жеткирүү максатында болсун, бир кызматташтыкта болсун, жумушта болсун, жөнөкөй болуш керек. Татаал эмес, жөнөкөй болуш керек. Адамга түшүнүктүү болуш керек. Канчалык сөздөрүбүз жөнөкөй болсун, ошончолук сөз жетиши оңой болот. Жада калса, Куран жөнөкөй сөздөрдө го. Көп адамга түшүнүктүү. Кедейге дагы, окумуштуусуна дагы, окубаганы дагы түшүнөт да, маанисин дагы. Сүйлөп жаткан сөздөрүбүзгө маани беришибиз керек. Бул тил сөөгү жок. Бирок бир канча тиштери менен тил көп сүйлөбөсүн деп тиштерди орноштуруп койгон Аллах бар. Бул тил менен миңдеген көңүлдөрдү сындырыш мүмкүн. Миңдеген адамдарга жарык бериш мүмкүн. Тилибизди байлашыбыз керек. Тил арысан босокондон комдонгон, бошоп кетсе өзүңдө да жеп койгон дейт. Тил арысан экен. Бул оозубуз, босогобуз экен. Комдонуп турат экен тилибиз. Эгер бошоп кетсе, эми туура эмес сөгүнүш, башка жаман сөздөрдү айтып койсок, өзүңдү да жеп койгон деген ошол башыңа бале келе турган нерсени айтып атат да, ошол ата бабаларыбыз. Тилибизди байлашыбыз керек экен. Бир жамандыкты көрсөңөр, тилиңер менен тыйгыла, ага алыңар жетпесе, колуңар менен тыйгыла. Буга да курбуң жетпесе, жек көргүн сен жүрөктөн, ыйманыңдын барлыгы дайым болот ошондон дейт да. Хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Демек, биринчи эле тилиң менен токтошуң керек экен. Колуң менен токтошуң керек экен. Жүрөгүң менен жек көрүшүң керек экен. Ошондо ыйманыңдын барлыгын далил экен. Тилибизди байлайды, жаман сөздөн. Бирөөлөр бар, эки адам, үч адам биригип калса, эки дос, үч дос биригип калса эле слабый досту мыскылдашты башташат, шылыңдашат. Ошо слабый
Aciz dostu üstünden gülüşöt, karakterini jamandашат, özün jamandашат. Ошол тил ошондой да негизи. Тил ошондой. Күчтүүрөөк досу жамандайын десе, ал бир нерсе кылып коет. Слабыйны жамандайт тил. Демек тилде байлашыбыз керек. Тил ушундай нерсе, Тынч океанын сасып кеткен сазга айлантышы мүмкүн. Сасып кеткен сазды аппак деңизге айландырышы мүмкүн. Тил ушундай нерсе, шамал жок жерге жылуу шамал алып келет. Эрме чөл, талаалар, Сахара чөлү болсун, ошондой жерлерге жылуулук бериши мүмкүн. Бул көңүл арзыбаган сөзгө кубанышы мүмкүн. Бирок бир сөздү деп өмүрүнүн акырыга чейин кайгырып, капа болуп өтүшү мүмкүн. Тил